Кымбаттуу балдар, биз жеке гигиена тууралуу айтууну улантабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кир колдордун оорулары. Биздин колдорубуз инфекциялардын булагы болушу мүмкүн. Келгиле эмесе, кол аркылуу жугуучу ооруларга токтололу. А вирустук гепатити, Боткин оорусу, боорду жабыркатуучу жугуштуу оору. Анын мүнөздүү белгилерине теринин жана көздүн былжыр челдеринин саргайышы, зааранын күңүрт тартышы, заңдын түссүз болуусу кирет. Дизентерия. Бул ичегинин кур чыгармаган жугуштуу оорусу. Ооруган учурда дефекация учурунда түз ичегиден тартып оорутуу келип чыгат жана андан кийин 5-15 мүнөттүн ичинде төмөн карай жалган каалоо пайда болот. Былжырлуу суюктук жана кан аралашуу менен ич тез-тезден өтөт жана 1 сутканын ичинде 20 жолго чейин жетет. Котур. Бул теринин астындагы котур кенеси тарабынан пайда болгон оору. Адамдын терисине киргенден кийин алар эпидермистин катмарынын астына жол салышат. Жыйынтыгында териде бүдүрчөлөр жана каттуу кычышуу пайда болот. Гельминтоз бул чүчөк, аскарида жана башкалар кирген гельминттер, ошондой эле лямбляларды камтыган жөнөкөйлүүлөр тарабынан пайда болгон метекурт оорулары. Гельминтозго кабылган балдарда алсыроо, табиттин төмөндөшү, ичтин оорушу, кекирүү, зарына, жүрөк айлануу, кусуу, териде бүдүрлөрдүн пайда болуусу байкалат. Негизги алдын алуу эрежесине төмөнкүлөр кирет. Колду жууп, тамактанаардын алдында, дааратканадан келгенден кийин, көчөдөн ойноп келгенден кийин, үй жаныбарлары менен байланышкандан кийин, бакчада иштегенден кийин, жеке гигиена буюмдарын, сүлгү, тиш щеткасы, мочалка, тарак пайдалануу, башкалардын кийимдерин кийүү сунушталбайт. Ич кийим, баш кийим. Мейманканага барганда колду бир жолу колдонулуучу майлыктар менен арчуу.